Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Койташтагы операцияны иликтеген комиссия окуя болгон жерге барып, эл менен жолугушту. Элдин сынына эң көп кабылган учурдагы парламенттин депутаттарынын кийинки шайлоодогу тагдырына эксперттер баа берүүдө. Сирия жана Ирактагы лагердеги кыргызстандык 500дөн ашуун жарандын маселеси менен атайын топ иш алып барууда. Учурда иштеп жаткан парламент Кыргызстандын тарыхындагы эң көп эл сынына кабылган парламент болду. Келерки чыгарылыштын 70%-ын дал ушул парламенттин депутаттары түзөөрүн эксперттер айтышууда. Серепчилер кайсы аргументтерге таянып ушундай ойду айтып жатышат? Бул тууралуу кабарчыбыз сөз кылат. Кыргызстанда акырындап парламенттик башкаруу калыптанып келе жатат дешүүдө айрым эксперттер. Дал ошол парламенттин курамын олигархтар ээлеп калышы мүмкүн. Анткени шайлоодогу 9%дык босого депутат болом деп умтулган карапайым атуулдун үмүтүн өчүрөт. Бул чектөө жалаң гана байлардын депутат болушуна шарт түзөт дейт эл өкүлү Исхак Масалиев. 2017 жылы эмнегедир эки фракциянын бакыйган фракциянын лидерлери Төрөбаев менен Бабанов демилге көтөрүп, ушул көтөрөлдү. Биринчиден жанагы күрөөнү 2 миллиондон 5 миллионго чейин көтөрөбүз деген. Экинчиден жанагы өтө турган босогону 9%га көтөрөбүз деп. Ошондо парламентте саналуу депутаттар каршы пикирин айткан болчу. Анын арасында мен болгом. Мен айткам, мында ачык эле келгиле жазып коелу конституцияга, СДПКдан башка партия өтпөсүн деп. Ал эми депутат Мирлан Бакиров дагы 9%дык босогону жогору деп эсептейт. Анын пикиринде 7%дык босого эң ыңгайлуу. Кийинки шайлоодо олигархтар утуп келет дегенге ишенбейт. Шайлоонун жыйынтыгы калктын тандоосуна жараша дейт эл өкүлү. Биздин алдыбызда бир гана, мен жаңылышпасам, Турция мамлекети болуш керек, 10% менен, андан кийин эле Кыргызстан турат 9% менен. Дээрлик Европа мамлекеттеринде парламенттик башкарууга өткөн 100% өткөн мамлекеттерде таптакыр төмөн көрсөткүчтөр, 1% бар, ар кандай пайыздар бар. Пайыз барьер болуш керек, бирок мен жеке баамымда 7%дык барьер бул эң оптималдуу болмок. Бул жаңы ушу саясатка аралашып жаткан партияларга дагы, жаштарга дагы, жалпы шайлоочулар добуш бергенде анализ кылып көргөн болсок, бир дээрлик бир 40%дан ашык добуштарга ээ болгон партиялар сыртта калып кетип атат, барьерден өтпөй. Бул албетте бир пикир келишпестиктердин нараазычылыктар жаратып келүүдө. Шайлоо босогосун көтөрүү демилгеси Республика Ата журт фракциясынын депутаттары тарабынан сунуш кылынган. Жакында эле президент тарабынан түзүлгөн жумушчу топтагы 9%дык босогону камтыган шайлоо мыйзамын иштеп чыгышкан. Аталган мыйзам долбоорго Иса Өмүркулов баш болгон 25 депутат автор болуп, ал 3 окуудан кабыл алынган. Мисалы үчүн мына өнүккөн мамлекеттерди алалы, ал жерде 2-3 эле партия. Германияны алалы, 2 партия. Финляндияны алалы, ири мамлекеттерден Англияны алалы, мисалы үчүн лейбористтер менен консерваторлор, же болбосо Американы алалы. Анан эми бүгүнкү күндө бизде 200дөн ашык партия барбы? Анан эрте турган эле партия түзөт. Элдер дагы мындайча айтканда канчалык көп партия чыкса ошончолук элдерде мындай толук маалымат болбойт, ошон үчүн туура эмес тандоого мындайча айтканда жолсуздук болот. Ошон үчүн эгелешкен жакшы болот. Айрым саясатчылар кийинки шайлоо эң кымбат шайлоо болоорун айтышууда. Эл арасында депутаттык мандат 500 000 АКШ долларын түзөөрү болжолдонууда. Айрым эл өкүлдөрү 9%дык босогону алып салуу боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга коюшкан. Бирок ал мыйзам долбоору колдоо таппай тургандыгы белгилүү болуп калды.
Койташ айылында 7-8 август күндөрү түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү бүгүн 16 октябрда Койташка барып, айылдын жашоочулары менен жолугушту. Маалыматка караганда комиссиянын өкүлдөрү айылдагы бир катар объектилерге, анын ичинде турак үйлөр менен өрттөнүп кеткен айылдык милиция бөлүмүнө барышкан. Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин чечими менен 29 августта түзүлгөн. Комиссияны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектейт. Ага жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана эксперттер кирген. Эсиңиздерде болсо, 7-8 августта Койташ айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгы жазык кодексинин бөтөн жер участогун өзүн билемдик менен ээлеп алуу деген беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш баштады. Бул тууралуу шаардык милиция кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Сайкал Садыбакасованын айтымында 15 октябрдагы муниципалдык жерди басып алуу аракети кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынды. Кармалгандар түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин кое берилди. Муниципалдык жерди басып алууга аракет кылган 23 адам милиция бөлүмүнө жеткирилген. Алардын ким экендиги аныкталып, күбө катары суралып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин баары тең кое берилди деди ал. Садбакасова белгилегендей, алар Калыс-Ордо конушундагы 7 гектар жерди басып алууга аракеттенишкен. Милиция учурда мыйзамсыз аракетти уюштургандарды издөөдө. Бишкек шаарында үй курууга жер участоктарын бөлүп берүүгө мораторий киргизилген. Бишкектеги медициналык окуу жайында пакистандык студенттер катышкан мушташка байланыштуу аталган өлкөнүн 2 жараны Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалды. Октябрь райондук милициясы тараткан маалымат боюнча 14 октябрда Пакистандан келген 2 студент мушташа кеткен. Бул окуядан кийин Пакистандын 30 жараны милицияга жеткирилип, суракка алынган соң кайра кое берилген. Мушташтан кийин эл аралык медициналык окуу жайынын өкүлү Октябрь райондук милициясына жогорудагы окуядан университеттин мүлкү талкалангандыгын айтып, мушташка катышкандарга чара көрүүнү өтүнүп арыз жазган. Аталган арыздын негизинде Пакистандын 2 жараны кармалды. Алардын иши кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине бейбаштык беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Сирия жана Иракта 500-дөн ашык кыргызстандык жаран качкындар үчүн лагерь жана түрмөлөрдө жатат. Бул маалыматты Коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары Мирлан Тургунбеков жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Анын билдиришинче, Сирия жана Ирактан кыргызстандыктардын балдарын кайтаруу маселеси боюнча түзүлгөн мекемелер аралык жумушчу топ Сириянын лагерлеринде болгон жарандарды идентификациялоо боюнча иштерди жүргүзүүдө. Иштер жүргүзүлүп жатат. 500-дөн ашык жаран качкындар үчүн лагерь жана түрмөлөрдө жатат. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштаган жумушчу топ Сирияда болгон жарандарды идентификациялоо боюнча иштерди аткарууда. Жумуш аякта электеди Тургунбеков. Эске сала кетсек, депутат Данияр Аттокуров кошуна мамлекеттер өз жарандарын аталган аймактан кайтарып келүү иштерин жүргүзүп жаткандыгын айтып, кыргыз бийлиги дагы аялдар менен балдарды кайтарып алып келүү ишин тездетүү керектигин белгилеген. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш ишин тергөөдө Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясы Жапар Эрматов экс-башкы прокурор Индира Жолдубаевага каршы көрсөтмө берген. Бул тууралуу Азаттыкка Жолдубаеванын адвокаты Алия Турумбекова билдирди. Адвокаттын айтымында каршы көрсөтмө берген судья Индира Жолдубаева эгерде негиз болсо өтүнүчтү канааттандырып коюуну суранган деп айткан. Турумбекованын маалыматына караганда, Эрматов Жолдубаева муну президенттик аппараттын сот реформа бөлүмүн жетектеп турган учурда айткандыгын билдирди. Бирок Жолдубаева мурдагы судьяга телефон чалгандыгын четке каккан. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча, Жапар Эрматов Нарын шаардык сотунун судьясы болуп иштеп жатканда 2013 жылдын 9 апрелинде жаза аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу номер 24 тергөө абагынын башчысынын орун басарынан Кримтөбөл
Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда абактан бошотуу тууралуу көрсөтмөсүн караган. Судья жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын Батукаевдин оор дарты тууралуу материалдарын кылдат иликтебей туруп эле аны канааттандырып, Крым төбөлдүн Кыргызстандан чыгып кетишине шарт түзгөн. Ушул күндөрү Бишкектин 1-Май райондук сотунда Батукаевдин ишине байланыштуу баштапкы сот тугугу өтүп жатат. Чүйдүн Ысгатар районунун Новопокровка айылында жеңил унаа поезддин алдында калды. Кырсыктан 3 адам оор жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Бул тууралуу жергиликтүү милиция кабарлады. Маалыматка ылайык, окуя кече түштөн кийин катталган. Поезд келе жаткан чакта жеңил унаанын айдоочусу өтүп кетүүгө аракет кылган. Бирок жетишпей калып, поезд унааны сүрүп кеткен. Анын ичиндеги 3-өө оор жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Башка бирөөнүн турак үйүн өзүнө каттатып пайда көргөн үчүн издөөдө жүргөн кыргыз жараны Москвада кармалды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, 41 жаштагы кыргызстандык 2010 жылы жеке нотариустун жардамы менен жасалма кол коюп, өзүнө таандык болбогон үйдү каттатып алган. Кийин аны банкка күрөөгө койдуруп 300 000 сом насыя алган. Ош облусунун Алай райондук ички иштер башкармалыгында кылмыш иши козголуп, тергөө башталган. Учурда кылмыш шектүү адамды Кыргызстанга алып келип, жоопко тартуу жолдору такталып жатат. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны бүгүнкү күндө чет жакта мигрант болуп жүрөт. Нидерландынын полициясы Ройнерволд аймагында кеминде 9 жыл жертөлөдө жашаган үй бүлөнү тапты. Полициянын маалыматы боюнча 6 кишиден турган үй бүлөнүн 5-өө 18-25 жаштардагы бир туугандар, 6-чысы алардын атасы. Аларга учурда медициналык жана психологиялык жардам көрсөтүлүүдө. Полиция бул үй бүлө эмне себептен жертөлөдө жашагандыгын так айта элек. Бирок жергиликтүү басылмалар бул адамдар акыр заманда кыямат кайымды күтүп эч жакка чыкпай жашап келишкендигин жазып чыгышты. Reuters маалымат агенттиги бул үй бүлөгө тиешеси жок бир австралиялык эркек киши камакка алынгандыгын билдирди. Жергиликтүү медиа бул адам көп жыл мурда ферманы ижарага алгандыгын маалымдаган. Бул ферма тууралуу кабар үй бүлөнүн улуу баласы үйдөн качып чыгып, жакынкы барга келип жардам сураганда ашыкка чыккан. Жергиликтүү тургундар бул үйдө кеминде бир киши жашаса керек деп ойлоп келишкендигин айтышты. Бул үй бүлө 9 жыл бою фермадагы мал жандыктар жана огородко эгилген жашылча жемиштер менен жан багып келгендиги кабарланууда. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.